14 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Минкап Бишкектеги тыгын маселесин чечүү боюнча мекемелер аралык топ түздү. Минкаптын башчысы Адылбек Касымалиев Бишкектеги унаа тыгынын азайтуу боюнча сунуштарды иштеп чыга турган мекемелер аралык топ түзүү жөнүндө буйрукка кол койду. Бул тууралуу бир катар басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, жумушчу топ 3 айдын ичинде жолдордогу абалды изилдеп, тыгындардын себебин аныктап, башка өлкөлөрдүн тажрыйбалары менен таанышып чыгуусу керек болот. Андан соң бул иштердин негизинде тыгын маселесин чечүү үчүн конкреттүү сунуштарды бериши зарыл. Жумушчу топтун жетекчиси болуп Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев дайындалды. Мындан тышкары топтун курамына транспорт, каржы, экономика, санариптик өнүктүрүү министрлигинин укук жана Бишкек башкы архитектурасы мамлекеттик мекемелеринин башчыларынын орун басарлары, ошондой эле башка арткан эмнелер менен эксперттер кирди. Мамлекеттик органдардын административдик шаарчасын Кыргызстройсервис ишканасы курат. Минкаптын башчысы Адылбек Касымалиев Бишкекте министрликтер менен мекемелер үчүн административдик шаарча куруу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө токтомго кол койду. Ага ылайык башкы куруучу катары президенттин иш башкармалыгынын алдындагы мамлекеттик Госстройсервис ишканасы тандалды. Кактус медиа басылмасынын маалыматы боюнча аталган ишканага долбоордук сметалык документтерди иштеп чыгуу, ошондой эле административдик комплекс менен Конгресс холлдун имаратын долбоорлоо жана куруу тапшырмасы берилди. Буга байланыштуу Касымалиев Каржы министрлигине курулуш долбооруна ылайык каржы булагын табуу, ал эми мамлекеттик курулуш агенттигине уруксат документтерин алууда жардам көрсөтүү тапшырмаларын берди. Болжолдуу маалыматтарга ылайык административдик шаарча Айтматов проспектисиндеги президенттин администрациясынын жаңы имаратынын маңдайына курулат. 2022-жылы апрелде Садыр Жапаровдун басма сөз кызматы Бишкекте мамлекеттик маанидеги жаңы административдик комплекс курулаарын билдирген. Анда бул министрликтер менен мекемелердин ишин тездетип, жол тыгындарын азайта турганы айтылган. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Каттаганов добуш сатып алуу иши боюнча сурак берди. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Анарбек Каттаганов Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоодогу добуш сатып алуу иши боюнча күбө катары суракка алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Милициядан бардык тергөө аракеттери Каттагановдун адвокатынын катышуусунда жүргүзүлгөнүн белгилешти. 13 январда Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Кадырбек Атамбаев Каттаганов кармалганын, адвокаттары менен жакындары анын кайда экенин билбей жатышканын айткан. 12 январда добуш сатып алуу иши боюнча партиянын дагы бир мүчөсү ноябрдагы шайлоодо талапкер болгон Жанна Самышева да сурак берип чыккан. 13 ноябрда Социал-демократтар партиясынын штабына тинтүү жүрүп, партиянын лидери Темирлан Султанбеков жана мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевер камакка алынган. Аларга добуш сатып алуу беренеси менен айып тагылып, партия 17 ноябрда өткөн жергиликтүү кеңештердеги шайлоодон четтетилген. Ишкер айымдарды колдоо үчүн мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Президент Садыр Жапаров ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорго кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Президент өзгөртүүлөр мамлекеттин айымдардын ишкердигин колдоо жана аларды иш менен камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу үчүн кабыл алынганын айтты. Мыйзамга ылайык жеке ишкер катары иш алып барган айымдар же компаниядагы акциялар менен иш орундарынын 51%дан ашыгы аялдарга таандык болгон компаниялар колдоо ала алат. Ошондой эле билдирүүдө саясий жана экономикалык чечимдерди кабыл алган кызматтарда аялдардын саны аз экени кошумчаланды. Статистикага ылайык жетекчи болуп иштеген жана мамлекеттик кызматты аркалаган аялдар аз. Алардын саны бизнес чөйрөсүндө да аздык кылат.